Assalamu alaikum agayın. Salamатсың көрөрман. Мына аркайсыдан Азастан адаттагыдай. Мен азыр интернетти карап отуруп, биздин президент Садыр Жапаров Өзбекстанга иш сапар менен барып, Өзбекстандын президенти менен биздин Чүй өрөөнүндө эки өнөр жай түйүнүн ачып атканын көрүп сүйүндүм. Эми бизде мына 34 жыл болду жалаң ушул кызыл кулактык менен шугулданып келатабыз. Анан өнөр жай болмоюнча дүйнөнүн практикасы ошондой. Өнөр жай болмоюнча өнүгүү жок. Мына ушул жакшы жашан, жакшы сүйүнүч. Буга кубанабыз баарыбыз. Ошол арты бек болуп, баягы мурдагы телевизор кезинде бир токмоктон телевизор чыгарабыз деп кореялыктар менен анан тигиндей мындай деп ар жерде башталып эле өчүп калгандай болбой, бул андан ары жанданып кетишин Кудайдан тилейбиз, ошол болсун дейли. Андан кийин эми өнөр жай бар жерде, өнөр жай иштеген жерде өзү биринчиден стабилдүү финансы болот, экономика өнүгөт. Анан мынабы элдин дагы жанагы жумушчу калк дейли, мындай маалыматтуу, сабаттуу өзү катмар пайда болот ошо өнөр жайда. Анан ал кызыл кулак базар жашоодо же болбосо мындай айыл чарба жашоодо ал мындай сабаттуулук дейли, жалпы интеллектуалдык деңгээл өнүгүү болбойт, прогресс болбойт өзү. Бүт өнөр жайга байланыштуу да, дүйнөнүн өнүгүүсү. Ушул кубандырып атат бизди. Андан кийин анан мынабы дагы эмнени көрүп атабыз? Камчыбек Ташиев УКМКнын жетекчиси Ошко барып, мына биздин көкөйүбүздөгүн айтты. Ак Бура дарыясынын жээгиндеги бардык жанагы эмеде бардак деп атпайбызбы? Көрүп канча жолу жазып айтып да келатабыз. Бардак ошонун мына акыры жана эмне болду? Акыры кайгы менен бүтүп атат. Ошонун баары алынат деди. Кескин. Бул абдан мыкты. Мыкты, ушуну тез жасаш керек. Бул бир эле Оштун Ак Буранын боюнда эмес, мына биздин Борбордо дайыма жөө жүрүп көрсөтүп атабыз. Мына Аларча дарыясы менен Аламилин дарыясынын жээгин тазалаш керек. Бүт шыгыраттуу үйлөр толуп алган, тетиги Супарадан ылдый жакты карасаңыз бүт ээлеп алды. Үйлөр 2 метр, 1 метр калтырып суунун жээгин бүт ушу байлар үйлөрдү салып алган шыгыратып. Анан ал бизге эмне бул баягы тамаша менен айтканда Кудайдан гарантиясы барбы? Мына эртең бул жерде да күтүп турат. Бул жерде да тазалаш керек. Чоң коркунучтар мына эки дарыяда. Жанагы Адигине көл деп атпайбы башында, мына Аларчанын башында. Андан сырткары сел деген ошол айттырбай келет. Анан мына Казакстандан бизге ушул Ош аймагына ак тилектен өттү деп бир эки фураны көрсөтүп атат. 40 тонна экен. Эми жардам болгону жакшы. Бирок казак тургандар ушу 40 тонна жардам бергенине кичине мен баягы намысыма келем да. Бул тияк биякты карап турбай көбүнчө мына биздин байлар эмнеге унчукпайт дейм да. Ушул Ошко көчө ыйлап жана жээгин эл ушун мен барып көргөм, 2 ай мурун эле көргөм. Ушунчалык Ак Буранын жээгиндеги базар шыгыраган, ушул оокат кылам деп 1 квадрат метр дейли, 2 квадрат метр ушундай кумурскадай эл оокатын жайып ошол жерде сатып калганда. Эми ушунун баарын жууду да суу. Ыйлап атат, чачын жулуп атат. Стресс, эмне деген кайгы, депрессия мындай айтканда. Ушундай элдин элдүүлүгүн көрсөтпөйбү? Эл карапайым эл деле тетиги Нарындан, Ысык көлдө мал көбөйдү деп атат. Эмне үчүн ушундай бири-бирин колдоп, бир тууганчылык сезим, жарандык сезим менен чыгууга болбойт? Мисалы үчүн байлар эмне уктайт? Эмнеге демилге кылбайт? Кезинде тетиги баягы пандемиянын убагында мына депутат ал кездеги Камчыбек Жолдошбаев миллион берем деп чыккан биринчи жол салып. Ошондой кылып чыкпайбы? Ошондой азыр ошентип чыгыш керек да, мына Ошко жардам берели деп мамлекетти карап отурбай. Байлар бар го, мына эмне кыларын билбей жүргөн байлар бар. Акчасын сыртка катып, бияка катып, тияка катып. Жөнөкөй эл, карандай эл деле берсе болот. Азыр эл Кудайга шүгүр да. Малы жайытка батпай калды деп, мал жайыт такыр болуп кетти деп какшап атат малдын көптүгүнөн. Эми ошондой бири-бирине жардам бериш керек ушундай күнү түшүп атканда. Кайгыга батып атканда. Элдин элдүүлүгү
Байлардын да дүйнөлүк байлар эмне дегенде сырттан берчү да мындайдачы. Анан эми мен мындай айтайынча, бизде генералдардын өлкөсү биздики. Баягы жылы эсептеп 150 генерал бар экен. Ол чойгон пенсияларды алат. Түшкө кирбеген. Свадебный пенсияны. Эмне генерал? Мына мен Баткенге 2 жыл мурун коого болгондо үркүндүн бир экинчиси кайталанбады беле. Улуу үркүндөй болгондо. Согуш болду да Баткенде. Ошондо барып тартып, аралашып жүрдүк. Мына тил комиссиясын, коллективди акчасын которуп берген, бир күндүк акчасын. Ошондой демилгелер керек. Ошол кезде Каныбек Осмоналиев демилге кылып, бир күндүк акчасы 120-30 миң сом болот экен, 130 миң сом. Ошондой ар бир мекемелер колдон буттан алып кетиш керек да ушундай. Ошол кезде ошондой барып көргөнбүз, элдин кайгы муңун бөлүшүп, моралдык болсо дагы көңүл айтып ошондой аралашып келгенбиз да. Азыр бир жымжырт мына Ошту ак буранын жээги абдан аламат болду да, аламат болду. Мындан артык кандай аламат болот? 20дай киши кайтыш болуп кетти дейт. Ушу түштүктөгү селден жана табигый кырсыктан чоң жоготуу да биз. Алакандай элге. Анан эми генералдар, эл баатырлары, эл акындары иттин кара капталынан көп бизде. Айлыкты очойт алган мамлекетти мен дагы эле айтайынчы, ошол акелериме тийишип. Мамлекетти банкрот кылган кишилер эл баатырлары бир ушундайда кыймылдабайт жарыктыктар. Мындай бир карыялык, мына жарандык дейли, бир кезде эл башкарган кишилер ушундай кылып жардам берели деп мындай бир акчаларына бөлбөйбү ичине. Демилге кылбайбы, элдин ал жыртыгы бүтөлүп кетпесе дагы көңүл, намыс, жигер ошолорго кайрат болот. Ушуну азыр эми Казакстанда 20 тонна дейт, казак туугандар дагы кичине уялбайбы дейм да, 20 тонна эме 40 тонна эмне болот эми? Ушу илейген мамлекет 40 тонна берип атса, а жерде бирдеме кылып бирөөлөр берип атса керек, макул дейли, рахмат дейли. Бирок ошондон улам намысыма келип атам да, мен да жакында бир акча чогултуп алып барсамбы деп атам Ошко. Ансы деле барып жүрчү элек. Ушундайда жардам бериш керек. Чачын жулуп отурат көп киши жоготуулардан. Эпте оокаты кредитти алып ыйлап аткандар бар. Мына Камчыбек Ташиевдин колун кармап алып, кария байбиче ыйлады го, көрсөтүп атат, муунду бошотуп. Ошондойдо жардам бербесең анан качан элдүүлүгүң болот? Ушуларды айтайын дедим. Анан жанагы кубантканым мына өнөр жайды тезирээк ушул өнөр жай өнүгүп кетсе жакшы болот эле. Биздин жанагы бир кезде Грузияда ушундай болгон экен, Саакашвили жана байларга салык салганда өнөр жай боюнча кимдин колунан эмне келет деп программдап жанагы масштаб туруп анан майда өнөр жайдан баштаган. Өткөндө Өзбекстанга барып келгенде мен көз кубанып анан айтып келбедик, мына бербедик бу канча. Ислам жанаке бүт Советтер Союзунун убагындагы завод, фабрикалар бүт сактап калыптыр. Эми бизде келсең, биз Өзбек эли жарды дейт да биздики. Бай болуп эмнени кыйраттың? Бир чирген машинелер топтоп алып байлык деп, анан ошо тапкандарыңдын баарын той ашка, ысырапка салып отурасың. Ушу байлыкпы? Байлык деген ал байлык бар жерде билим менен коштолсо, маданият менен коштолсо, прогресс менен коштолсо анан байлык болот ал. Ал жана көр байлыкты, көр оокатты байлык деп отурасыңар да. Ал байлык деген биринчи мамлекет бай болуш керек. Анан мамлекет бай болгон жерде ал гарантия болот, стабилдүүлүк болот. Ал Конфуцийдин, байыркы Конфуцийдин сөзү бар. Жарды мамлекетте бай болуу коркунучтуу дейт. Бай мамлекетте жарды болуу намыс деген да. Көрдүңүзбү? Уятыраак деп атат. Бизде жарды мамлекетте бай болгон коркунучтуу экенин көрсөтүп атпайбы? Тоноп алган көчүк ачылып атат, орой айтканда. Мына азыр чекесинен эле алып келип эле тиги баталгага койсо болот да. Мына деп элечи бүт уурдаган. Байлардын колу таза бай, биринсерин эле бай бар бизде. Бүт мамлекеттен алган, менчиктештирген. Мына ушундай. Алды да бар, чоң фронттор деп коелу. Анан бүгүнкү акыбалыбыз, бүгүнкү мына бири-бирибизге кол сунуп, ынтымактуу болуп, жанагыдай дуулдатып ушундай жардамдарды жасап кетиш керек да. Анан эми ылайым баягы улуу жараткандын, Кудайдын мыйзамы ошондой, сактансаң сактаармын деген экен. Сактаныш керек. Мына
азыртан тазалаш керек. Мына коктоголоттордон келе турган селге, жер көчкүлөргө, аламаттар каргандай. Эми бул чоң сабак. Аманчылык болсун.